Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Назгүл. Окуу дигиталь. Тез окуу. Бүгүн 6-чы чыгарылышы, 6-чы сабак. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мнемотехника. Мнемотехника деген эмне? Бул эмне ыкма? Тез окуу үчүн бизге эмне кереги бар, кандай зарылдыгы бар? Бүгүн түшүнүк берип, сиздер менен көнүгүүлөрдү жасамакчыбыз. Мнемотехниканы мен унутчаактыктын дарысы деп койдум. Кийинки күндөрү баарыбыз тең унутчаак болуп калдым. Бул нерсени окуй албайм. Же болбосо убактымды коротуп, ушунча көп убакыт отуруп китепти окуп бүттүм дагы бирок эч нерсе түшүнбөй калдым. Окуучулар бар, студенттер бар, лекцияларын даярданып, экзамендерге даярданганда убактысын коротуп бир нерсени окуйт, аракет кылат, бирок эсине тута албай калат. Бул эмне себептен? Биз мээбизди өөрчүтүп, эске тутууну жакшыртышыбыз керек экен бул үчүн. Аны баарыбызга бул маалым. Мнемотехникасы бул үчүн эң зарыл нерселердин бири. Азыркы айтып кеткендей, күнүнкү лекцияларда эске тутуп калуу үчүн биз конспектти түзүп, көп нерселерди жазып алабыз. Жазып алган учурда дагы бир канча проценти калат дагы, керектүү проценти кайрадан унутулуп кала берет. Же болбосо көп нерселерди кайталайбыз. Эсибизге тутуп калыш үчүн кичинекей кезибизден баштап эле ырларды жатташ үчүн балдарга кайра окуп айтып бере берчүбүз. Же болбосо өзүбүз кайра кайталап атып. Анан конспектилерди дагы кайра мектепте кичинекей текстти окуп келип кайра айтып бериш керек болсо, бир 5-6 жолу кайрадан окуп ушунча убактыңды коротуп аракет кыласың, бирок кайра айтайын деп келгенде эле 1-2 сөз чыгып эле калганы баары унутулуп калат экен. Же болбосо өзүбүз эле айткандай эле лекциялар студенттин деп айтсак болот, же болбосо класста окуучулардын, же болбосо ар кандай жыйындарда маанилүү маалыматтарды алуу, семинар, конференцияларга барып жатабыз, барып угабыз, ошол учурда угабыз дагы, андан кийин чыккандан кийин эле ал унутулуп кала берет. Китеп окудук дедик. Китеп окуп бүттүк. Ал үчүн мейли бир китеп үчүн бир айбы, бир күнбү, бир саатпы, бир жумабы, канчалык убакыт кетирсек дагы эч нерсени түшүнбөй калдык дегендер дагы көп болот. Бул үчүн бизге мнемотехника көп жардамга келет экен. Мнемотехниканын кичине тарыхынан айта кетелик. Гректер мурдакы заманда ошондой жыйындарды өткөргөндө, жыйындардан маалыматтарды топтоп, окугандарынан маалыматтарды топтоп, аны жазып алып, окуп айтып берүү, же болбосо ошол китептин жардамы менен айтып берүү бул уят иш болгон экен. Алар маалыматтарды ушунча көп топтоп, ким ушинтип эсине тутуп калып, элдин алдында кайра ошону айтып берип, сүйлөп, кагазы жок, жардамчысы жок сүйлөп айтып берген киши көп авторитетке ээ болуп, көп авторитетке ээ болгондон ушундай эске тутуусу жакшы болгон адамдар дагы бийликке келишчү экен. Же болбосо мугалимдерби, философтор, жазуучулар, актерлор баардыгы тең чыгып, эл алдына чыгып сүйлөгөндө ушул мнемотехниканы ошол кезде эле колдонушчу экен. Бул эске тутуунун ыкмасы. Бул биздин мээбиз деп коелук. Бул механизм, бул машина эмес, биздин мээбиз машина эмес. Муну жөн эле алып туруп эле бул жака биз маалыматты ичине салып кое албайбыз. Маалыматты жөндөн жөн эле ала албайт экен. Ал үчүн биз аны иштетишибиз керек. Иштетип, ага көп көнүгүүлөрдү берип, анан бул мнемотехниканы колдонобуз, иштетүү. Мнемотехниканын дагы бир канча ыкмалары бар. Аларды азыр айтып бере баштаймын. Иштей баштайбыз. Бул жерге жөн эле маалыматты алып, салып койсо эле болбойт экен. Ал үчүн биз өзүбүз менен өзүбүз иштешибиз керек экен. Анан эң негизгиси өзүбүзгө ишеничтүү кылып, ишенчлик бериш керек экен. Жок, мен унутчаак эмесмин деп айтыш керек экен. Мен аны унутуп калам, кереги жок, мен аны карабай эле коеюн. Же болбосо мен ушунча унутчаакмын, аны эстей албайм дей берсе, ошентип унутулат. Жок, өзүңүзгө ишенич бериңиз. Жок, менин
эске тутуум жакшы, мен окуймун, мен билем деп өзүңүзгө ишенич бересиз, анан иштей баштайсыз. Мнемотехника өзүбүз менен өзүбүз иштейбиз. Бул жерде бизге эмне деген гана эске тутуу десек эмнелер келет? Элестетүү келди, эске тутуу келди, бир нерселерди кайталоо деген сөздөр келип атат, Бул ооба, туура багытта баратасыз. Бул эмнелер? Мнемотехниканын биринчи ыкмасы мнемотехникалык төрт бурчтук деп аталат. Бул төрт бурчтук эмне берет? Бул эмне? Эң биринчи биз элестетүү кылыш керек. Китепти окуп жатасыз. Аны сиз кино көргөндөй кылып элестетип, биринин артынан бирин байланыштырып, ошентип акырын көрө баштайсыз. Сиз китеп окугандабы, же окуган нерсеңизди, же көргөн нерсеңизди көп эстеп каласызбы? Ошол үчүн бул экөөнү бири-бирине айкалыштырат экенбиз. Окуп жатканыбызды элестетүү. Элестетүү бул биринчи техникалардын төрт тараптуу элестетүү. Бул төрт бурчтук. Чоңойду, кичирейди, чоң, кичине, бүттү. Аны бат эле унутуп каласыз бул жерден. Мунун төрт бурчу бар. Көлөм деп коет экен биринчисин, өңдүү сүрөттөр деп коебуз. Конкреттештирүү, чоңдугу. Бул эмне? Эми бул сөз. Мен сиздерге жөн эле ит деген сөздү атайын. Элестеттиңизби? Ит дегенде. Кээ бирлөр ак кара түстөгү жөн эле газетадагыдай эле, жана ак кара түстөгү өңдүү эмес, түстүү эмес китептердегилердей эле илгеркиде сүрөттөрдү элестетиши мүмкүн. Кээ бирөөлөр ооба түстүү кылып элестетиши мүмкүн. Бирөөсү кичинекей итти же болбосо анын дагы породалары болот, кайсыл түрлөрү, кандай итти элестетип атасыз? Ажаан итти элестетип атасызбы? Же жоош итти элестетип атасызбы? Же үрүп жатабы, чуркап жатабы, эмне кылып атат? Ошентип элестетүүнү баштайсыз. А бирок бул жерде ит деген эле сөз жазылса, анда сиз ит деген бойдон эле акырын өтүп кете берет экенсиз. Аны эстеп кала албайсыз. Ал үчүн ит деген сөздү көрсөңүз элестете баштайсыз. Биздин мнемотехникалык төрт бурчтукту элестетиңиз. Анын төрт бурчу бар. Төрт бурчунда эң биринчи чоңдугу, конкреттештирүү, өңдүү сүрөттөр, көлөм дейт экенбиз. Көлөм десек, биринчисинде көлөмдүү болсо, бул жалпак эле сүрөттү эмес, сиз муну көлөмдүү ар тарабынан карай баштайсыз. Орусча айтканда 3D сүрөт кылып карайсыз. Эмне кылып жатат, кантип кыймылдап жатат, өңү, түсү, келбети карап чыктыңыз. Муну көлөмү ар тарабынан тегеретип карадыңыз. Андан кийин, эгерде бул төрт бурчтуктун өңү кызыл болсо, же көк болсо, же боз болсо, ал өңдү эмес, ошол жерден айырмалантып өң бересиз. Мынакей. Окшош болуп калса аны элестете албайсыз, унутулуп калат бат эле. Эгерде бул жерде өңдүү болсо, анда элестетип, эстеп калуу дагы жакшы жардам берет экен. Андан кийин конкреттештирүү. Эгерде ит эле деп койдуңуз, бүттү, кете бердиңиз. Бул итти эмне кылып жатат, кандай кыймылдап жатат, көздөрүн, мурдун, тиштерин, ооздорунун өңдөрү, буттары, чоң кичинеси, жашыбы, атыбы, кайсыл жакта баратат, токойдобу, үйдөбү, кайсы жаныбарлар кимге таандык, бүт баарын акырын конкреттештире баштайсыз. Эгерде көлдү, сууну элестете турган болсок, көл эле деп койсок, көл десе эле жөн эле сууну эле элестетип эле акырын өтүп кете албайбыз, өтүп кетпей, биз көл десе элестетебиз. Толкундарды элестеттик, көлдөгү кайыктарды элестеттик, көлдө түшүп жүргөн адамдарды,
ак чардактарды элестеттик, балыктар сүзүп жүрөт дейлик, көлдүн үстүндө булуттар, күндү элестеттиңиз. Элестеттирип, муну жөн эле көлдү эле сөз бойдон калтырып салбай, бул абстракттан конкреттүүгө, ага муздак суубу, жылуу суубу, ошонун баарын мындай сезип, жан бере баштайсыз баардыгына. Чоңдугу деп атабыз. Төртүнчүсү, кичинекей сүрөт болсо чоңойтуп аласыз, эгерде эң эле чоң сүрөт болсо кичирейтип аласыз. Ийне деп койсок, ийне кичинекей эле, бул жерде көрүнбөй калды деп эле калтырып кете бересиз. Ийнени чоңойтуп алып карай баштайбыз. Ийненин саптаган тешиги болот, учу болот. Анан бул материалындагы темиринде кандай бул быдырлары барбы, жокпу, кандай ар бир деталын карап элестете баштайсыз. Эгерде анда да чоң нерсе болсо, эгерде пил боло турган болсо, пилди кичирейтип алып караңыз. Себеби чоң болсо көз алдыңызда кичинекей эле бир бөлүгү көрүнүп калат дагы, элестетүү кыйын. Ал үчүн аны кичирейтип, маңдайыңызга коюп алып, аны тегеретип карап көрө баштайсыз, өңдөрүн, анан кандай сезимдерди көргөзүп жатат, муну конкреттештирип да карай баштайсыз. Чоңурайтып кичирейттиңиз, мынакей, эгерде чоң болсо кичирейтип алдыңыз, кичине болсо чоңойтуп алсаңыз болот экен. Эми сиздерге көнүгүү сөздөрдү карайбыз. Ушул катар менен эстеп калган болсоңуз, айтыңыз. Эстеп калдыңызбы бул сөздөрдү? Жок, убакыт тар болуп калды. Кайрадан көргүзөмүн. Эстеп кала алдыңызбы? Бир көргөндө канча сөздү эстеп кала алдыңыз? Анан бул көнүгүүдө мнемотехникалык 4 бурчтукту элестетиңиз. Конкреттүү түрдө бул сөздөрдү элестете баштаңыз. Жаныбар дедик. Кайсы жаныбар? Сөзсүз түрдө муну конкреттештириңиз. Жаныбар бул жалпысынан айтылган сөз, арасынан бир ит дей калыңыз дагы мындай элестете баштаңыз. Аалам дедик. Аалам бул дагы абстрактуу нерсе. Сиз аны конкреттештире баштаңыз. Алдыңызга глобусту элестетесизби, же планеталарды элестете баштайсызбы? Андан кийин дүйнөлүк десек сөздү. Дүйнөлүк. Бул дүйнөбү, дүйнөлүкпү? Эмне? Дүйнөлүк оюндар, спорт оюндары, дүйнөлүк конкурстар, дүйнөлүк жаңылыктар, дагы эмнелер бар? Буга байланыштуу болгон сөздөр менен аны конкреттештиребиз. Дүйнөнү сиз сөз катары эле кара ак түстө кыла бербестен, ага дагы өң бергенге аракет кыласыз. Же буларды көргөндө балким өлкөлөрдүн желектерин элестетесиз. Же картада дүйнөлүк картаны элестетип туруп, бул өлкөлөр кайсы өңдө, кай жерде жайгашкан. Бул жерде бир гана биздин жөн эле эске тутуубуз эмес, интеллектуалдык деңгээлибиз дагы көп нерсени талап кылып жатат, Жаратылыш дейлик, ыкма дедик, бүттү. Булар азыр биз ар бирин бөлүп бирден карап чыккандыктан көп убакытты алып жатат. Бирок эгерде ушул мнемотехникалык 4 бурчтуктун жардамы менен сиз көп нерселерди көрүп, көчөдөн кетип баратып эле ар бир көргөн нерсеңизди ушинтип элестетип берсеңиз, ал сизге ушунчалык жатталып калат. Аалам десе эле бүттү, аалам. Жаратылыш, эгерде көнүккөн болсоңуз болду. Ыкма, андан дүйнөлүк, жаныбар, ушинтип көнүгө баштайсыз. Эң негизгиси, бул көнүгүүлөрдү жасап жатканда көзүңүз ачык болушу керек экен. Экзамен берип жаткан киши, же бирөөлөр менен сүйлөшүп жаткан киши эч качан көзүн жумуп алып сүйлөшпөйт. Бири-бирин карап, көзүбүз менен байланышта болуп сүйлөшөбүз. Ошол себептен элестетүү жакшы эске тутуп калуу үчүн көзүңүз ачык бойдон элестетишиңиз керек экен. Ошондо дагы көп эске тутуу жакшырат. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз акырына чыкты. Эми үй тапшырма.
өзүңүз элестетип, кызыктуу кайсы сөздөр кызыктуу болот, кайсыларды кантип элестеттиңиз, кайсы ыкманы колдондуңуз, кайсыны бул ыкмага туура келбей калды, кайсы сөздөр бул ыкмага туура келбейт экен, аны дагы алдында комментарийлерде жазыңыздар, оюңуздар менен бөлүшүңүздөр. Мен үчүн сиздин оюңуз эң маанилүү. Ошол сиздердин оюңуздар менен мен мындан ары дагы бул сабактарды жакшыртып сиздерге айтып бергенге көп аракеттер жасамакчымын. Кийинки сабактан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.